28 сентябрда саат 13:30 чамасында Бишкек Торугар-Туна жолунун 123 чакырымындагы Боом капчыгайынын киреберишинде Toyota үлгүсүндөгү жана Ford үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынын кесепетинен 3 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Учурда унаалар айып аянтчасына токтотулду. Инспекторлор жол кырсыгынын чоо жайын тактоодо. Кыргызстандын аймагына унааларды мыйзамсыз алып кирүү фактысына бөгөт коюлду. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан республикалык бюджетке зыян келтирилген кылмыштардын бетин ачуу жана бөгөт коюуга багытталган ыкчам иликтөө иш-чараларынын уюштуруунун натыйжасында Кайыңды темир жол товарларды чек арага каттоо пунктунда жалган эсеп фактураларды берүү менен темир жол аркылуу 8 унааны мыйзамсыз алып кирүү фактысы аныкталды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында мамлекеттик салык кызматынын жана мамлекеттик бажы кызматынын адистерин тартуу менен республикалык бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмүн аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкекте тыюу салынган заттарды өрттөө фактыларын аныктоо боюнча рейдтер уланууда. Муниципалитеттен билдиришкендей, рейдтин алкагында Жибек жолу, Кулиев, Павлов көчөлөрүндө жайгашкан 8 мончо текшерилген. Текшерүү учурунда тыюу салынган буюмдарды өрттөө фактылары аныкталган эмес. Бишкек мэриясынын көрктөндүрүүнү контролдоо боюнча муниципалдык инспекциясы зыяндуу заттарды өрттөө укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 115-беренесинин 3-бөлүгү боюнча 7500 сомдон 23000 сомго чейинки айып салууга алып келээрин эскертет.